Жеңелердин, келиндердин жумушу жеңилдеди дагы туугандар. Урматтуу айымдар, ушул автовокзалда Азия супермаркеттин жанында Алтын Казык кондитердик үйү ишке кирди туугандар. Урматтуу жеңелер, анда эмесе той аштарга келип эле, даяр эле выпечкаларды сатып алып дасторкоңуздарга койсоңуздар болот. Видеодон алыстабай туруңуздар. Выпечканын бардык түрлөрү, торттун түрлөрүн мен силерге тартып маалыматтарды алып берейин. Администратор менен суроо жооп кылып берейин. Бисмилла. Охо, Медербай, бул жак Европа болуп кетиптирбу, Европа. Кел, биянан келиңиз, четинен суроо жооп кылайлы. Алейкум ассалам. Кандай Медер, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Кош келипсиздер. Выпечканын түрлөрү чыгып атат анан. Буюрса мына Турция, Россиядан оборудованияларды алып келип, жаңыдан элге выпечкаларды тартуулай баштадык. Мына бардыгына тарталетки, кекс, мына апаларыбыз илгерки жайган каттамалардын түрлөрү бар. Апамдын каттамасы го мынау, Бунун ичи пияз менен, илгерки сары май менен жасалгандагы каттамаларыбыз бар. Алар жанагы карындан чыккан майдан колдонулат. Мына бул жагын карасаңыздар, мына илгеркидей картошечка деген десерттерибиз. Шилекей агат го жөн эле. Могу зефирлерибиз, зефирден мына карасаңыздар, өйдө жакта зефирден гүлдөр бар мына. Моуну жейби? Буну жесе болот. Мен буну гүл экен десем, Мондай кылып белек кылсаңыздар болот, мондай безелерди. Торттун түрлөрү. Торттор халал. Халал деген этикеткалар бар экен туугандар. Эскерте кетейин. Тортторго, кээ бир тортторду карабасаңыздар, вино кошулат экен, чочкон май кошулат экен, туурабы? Ошондойлор бар. Ошодон сак болушубуз керек. Ичинде деле бар андайлар. Бул жак өздөрү ингредиенттерди өзүңөр чыгарып атат экенсиңер, Биз өзүбүз чыгарабыз. Бизге дагы сүт азыктардын бардыгы договор менен биздеги Кировканын заводунан келет. Бул жактын адалдыгы 100%. Адал деп атат туугандар. Шербет да чыгып атабы? Шербетти биз өзүбүз жазып атабыз бул жакта. Сонун экен. Торттордун макеттери ушундук го? Бул биз көргөзмө катары коюп койгонбуз. Көргөзмө. Мисалы, тортторду тууган күнгө, юбилейге торт заказ берем десеңиздер, тойлорго биз ушундайдан да мындан да жакшысын кылып бере алабыз деп. Өздөрү тандайт ошону. Жазатып бересиңер, заказ менен. Сонун экен. Дагы эмнелер бар экен? Дагы мондай жанагы биздеги аш тойлорго бирдеке көтөрүп алыш керек деп ушундайлар бар. Ата мекенди көндүрүш туугандар. Сырттан келген привозной эмес, өзүбүздөн чыккан булочкалар, Бул ичинде начинкасы менен бул рогаликилер. Ушундай кылып биз буюрса фасовкада жасай баштадык. Сонун упаковка болуп аткан турбайбы? Айтка карата эле ушундай кылып жасап койдук. Сонун нерсе экен. 580 сомго. Биз бүгүн эле айтка карата кичине элдин дастарконун берекелүү кылайлы деп ачылдык. Атак негизи дагы 2-3 күн биздин убактыбыз бар. 2-3 күндөн кийин биз өзүбүз чыгарган мороженелерди дагы кылабыз. Мороженое да чыгабы бул жерде? Биздин негизи ошо девиз ар бир үйгө береке деп ошого ылайыктап мындай даңазалап бардыгын жазып атабыз. Сонун экен. Жолдун боюнда келет, токтойт, алат, кетет. Бул жака эмнелер турат? Бул жака нандын түрлөрү жана бездрожжевой деп ошо. Бездрожжевой дагы болобу? Бездрожжевой дагы нандар болот. Сонун экен го. Бездрожжевой нан жейличи туугандар. Эртерээк ачкылачы бир чыгаргылачы. Май топоч жупкалар, болот. Бул жупкаларды бардыгы дамын татып калышкан. Сонун экен. Заказ берем десе айылдан төмөндөгү номерге чалсын, Instagram баракчасын коебуз, аяктан да кирип ассортименттерди көрсө болот. Төмөндөгү номерге чаласыздар. Мен чынында кубанып атам. Талаасыбыз ушундай өнүксүн. Жеңелерибиз, эжелерибиз, келиндерибиз бир топ жумушу жеңилдейт экен, Той аштарда ушунун баарын жасап отурууга канча убакыт кетет эле. Келет, алат, дасторкон жаркыратат. Дагы бир нерсени айтып коюш керек, бул жерде деген бул бардыгы цехтен жасалат. Цехте эжелер буюрса дагы ачылышы бүткөндөн кийин ичин дагы көргөзөбүз. Кадимкидей жуунуп, тазаланып, таптаза мойдон жумушка киришет, жана үйдөн жасап ар кандай моменттерде жасалгандай эмес. Бардыгы гигиена 100% сакталат. Сонун экен. Аны да бир чакырып койсоңуздар, элге жеткирип берели. Буюрса баарын толук ачылып алайлы бул жактан. Видео лайк басып коюңдар, баарыңыздарды орозо айтууңуздар менен куттуктайм. Баарыңыздар жакшы орозо айтты өткөрүп алыңыздар. Видео лайк басып коюңдар.